Билим берүү министрлиги Сумай Айдаркен бала бакчасынын жетекчилиги билим берүү жана дин тутуу жөнүндөгү мыйзамдарына каршы иш алып барган деген бүтүмгө келди. Жашы жете элек балдарды диний багытка мажбурлап билим бергенге эч кимдин укугу жок болчу. Бул боюнча ушул тиешелүү чараларды көрүп бериңиздер. Тиешелүү администрациясына ошол ишти аткарган кызматкерлерге чара көрүү үчүн атайын кат жолдонду. Кадамжай районундагы жеке менчик бала бакчанын билим берүүгө уруксаты болгон эмес. Билим берүү министрлиги бул бакчага лицензия берүүдөн 3 жолу баш тарткан экен. Өз алдынча иш баштаган бул бала бакча диний багытта да билим берүүгө аракет кылып, эми туш тараптан иликтөөлөргө дуушар болуп жатат. Оруз айт майрамына карата жана ошондой эле умра сапарында аткарыла турган зыярат жөнүндө түшүнүк берүү максатында ачык саат уюштурулат. Бул ачык саат учурунда ошол жерде тарбияланып жаткан жаш балдар атайын жасалган каабаны айланып келме айтышкан учурду тарбиячысы видео тасмага тартып, ата энелерге отчет иретинде WhatsApp группасына жөнөткөн. Бишкек шаарында ушул тапта диний тарбия берген ондогон балдар бакчасы иш алып барууда. Коомдук сайттардагы алардын жарнамаларында бул ачык айтылат. Педагог Асылбек Жоданбеков коомдо азыр ата энелер тарабынан диний билим берүүгө суроо талап күчөп жатканын айтат. Кээ бир билим берүү мекемелерине деле ата энелеринде кээде сурап калган учурлар болуп атат да. Ушул ислам баалуулуктарын биз сиңиришибиз керек, арабча окутасыңарбы деген сыяктуу көп ата энелер мындай бул багытта талаптын бар экендигин да көрүп атабыз да. Бирок мен ата эне катарында, педагог катарында мен айтат элем, көбүрөөк биз ата эне баланын жалпы өнүгүүсүнө, дүйнө таануусуна, билим алуусуна, ошол турмуштагы негизги компетенцияларына биз багыт жасасак, ал эми ошол дин таануусу, ошол дин багытында өзүнүн бир баалуулуктарын ал өзүнүн тандоосуна укук койсок да. Кыргызстанда 7 жашка чейинки балдардын саны 1.118.000. Анын 5тен 1 гана бала бакчага барат. Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык жеткинчектерге өзүнчө диний билим берүү каралган эмес.